Жан ааламдан келет. Жан кеткенде 1 грамм алтын ала кетпейт, турпат жерде калат. Кудай өзү карапайым дегендей кыргызды кул дей берип, пендебиз дей берип, кулга айланып алдык да бүгүн. Сөздүн энергиясы бар. Салык төлөнө берет. Бай адам эми төлөш керек да, кай жерде болсо ортодон шапке алып, анан көрүнө, анан жагын көрсөтүп 1-2 тыйынды, анан көмүскө жагын 98 тыйынды жеп албай элечи мисалга. Азыр эмне үстүңдө үйүң болсун дейт. Түрттүрмү үйлөрдү? Жөн эле кара күчкө салып эле, чечимди чыгарып эле эски үйлөрдү. Салдыр ордуна. Көп кабаттуу үйдү. Аны мамлекет кылса болбойбу? Болот. Эл салып берет ошол эле тыйынды. Мен анткени үй салган адаммын да. Аны фирмачы жок эле. Осужденныйларды бесконвойный кыл. Бар да, түрмөдө жакшы адамдар бар. Качып кеткен президенттерди жаман дебейм мен. Келе берет да, мен болсом деле, Бабанов болсо деле, башка болсо деле. Же келбей коём. Ал болсо эле келип, башка болсо келбей коём. Келет. Только сен тактап бер, калыс кыл, элге сал, журтка сал, аркасын кара, анализде, көз карашы кандай, кызыкчылыгы кандай, ушуну тактап берсең эле бул өнүкчү жол да. Анан бул жерде Кудай биле ал. Мен могу жакта Кытайды алып келип, жол салдырып коём. Анан Американы алып келип, анан үйдү жыйнатып коём дегенде. Мына мен мисалга бул болчу нерсе. Азыр эмне? Айтсаңыз, Арсенович Ишинович биринчи ошо автонегиз тууралуу коомчулукта маалымат аз, ушул тууралуу аздан улам кеп коюп кетсеңиз, алар саясатка сизге болуп аралашты эле, дегели алар элге таанымалбы, кандай инсандар болгон? Кудай өзү карапайым дегендей, жөнөкөй келгендей ошо менин атам да жөнөкөй карапайым адамдар болгон. Айылда болгондо эми ошо чарбанын, малдын түйшүгү менен мен дагы чоңойгом да, эне атам дагы азыр көздөрү өтүп кеткен. Анан мен эми саясатка аралашып атканым себеби саясатчынын баласы саясатчы чыгат дешке болбойт, окумуштун баласы окумуштуу чыгат дегенге болбойт. Азыр ошо дүйнөнү башкарабыз деген саясатчылар, акылдуулар өзүнүн мамлекетин башкара албай атат да, башка улутту эмес керек болсо. Себеби ошол адамдык саясат менен башкарып атат да бүгүнкү күндө. Кээ бир саясатчылар криминалдардын формасын урдап алып, атып, камап, өрттөп, коркутуп, иштен алам деп, мына ошо менен башкарып атат. Жаңы доордо адамды антип башкарганга болбойт. Адамдын жашоого жаралуу максатын айтып, духун көтөрүп, өзүн таанытып, сен улуу дүйнөдөн жаның келген ошол жака кетет. Бул дүйнөгө бир кызматка келгенсиң. Же болбосо ошо ар улуттун дагы бир ордо кызматы бар, анан ошо кыргыздын дагы кыргыз пендече жашоо өтүүгө мүмкүн эмес дейт. Ошо кыргыз кызмат үчүн жаралат бул дүйнөгө деп. Ошентип анан мактап духун көтөрсө, анан баш ийет. Мисалы балаңа деле духун көтөрүп, сен ыйык адамдын баласысың да, сен мен менен тең болсуң да, мен сендей кезде мындай болгом деп, же үйлүү келинчегиң деле духун көтөрүп, сенин аябай көп жактарың билем, сен жакшы адамсың десе, анан баш ийет, багынат, иштеп берет да. Ансырандай азыр ошо эски саясат башкарууда доору бүттү. Анан менин бараткан азыркы президентке талапкер койгондугум, мурунда койгондугум себеби бул кыргыз эли ааламдан келген өкүл, далилдери, ааламдык дастандары, байланыштары, мисалы Манас Семетей Сейитек Төштүк 12-14 бар экен, тиге түрү бар экен да бизде ааламдык дастандардын.
Анан ошо ааламдан келген өкүл далилдерибиз ошол. Анан ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү могу кылым өзү башкача да. Бир доор алмашып атат, алтын доор алмашып атат дейт, жана башка улуттарда башкача айтып атат. Анан ошо доордун мыйзамы, закону, адамзат үчүн болгон талабы кыргыз журтуна түшкөн. Анан ошол ааламдык мыйзам түшкөндөн кийин жерге адамдык мыйзам өз күчүн жойду. Мына азыр бүгүнкү күндө ар бир адам, жеке адам деле, могу дүйнөнүн башчылары, саясатчылары деле эч нерсени жетектей да, токтото да, башкара да албай калды мындай. Мына алкаштар көбөйүп атат, аны токтото албайт, сойкулар көбөйүп атат, муну токтото албайт. Мисалга, табияттын кырсыгы, ар кандай жер титирөө, оорулар, элдин баш ийбегендиги, өз билемчилик ушул токтото да албайт адамдын да. Анан ааламдык мыйзам жеңди азырчы. Адам азыр кыргыз мындайча айтканда ааламдык мыйзам жеңди деген кандай түшүнүк? Башка доор башталып атат. Башка доор башталганда да адам дагы бир ошол түшүнүктө, ошол доорго ылайык жашаш керек. Мисалы азыр бир жерге эл жер которуп барсак деле аяктын тилин билиш керек, менталитетин, идеологиясын, көз карашын өтүшүбүз керек го. Анысы кандай доордун талабы ушул. Азыр кыргызды батыштан сөзүн сүйлөгөн бирөөлөргө акча келип тиреши мүмкүн. Аны колдоп атат. Мисалы атын атабай эле бирөөнү Россия колдоп атат деген түшүнүктөр бар да. Жок, тетирсинче эми кыргызды алар башкарбай, эми кыргызга күнү түшчү мезгил келди. Эмнеге дегенде, мына батышта бороон чапкын болуп атат, суу каптоолор болуп атат бир жерлерде. Өзүнүн саясаты, соту, уюму, президенти, ошол жерде аппарат көз ачыктары, же болбосо ажыга барып келген сыйынгандары, диндер токтотсо токтотот эле да. Тетирсинче ошол табият бул кыргыз журтунун бир куралы экен. От, суу, таш, аба, сырын билген. Ошол ааламдан илим түшкөндөн кийин адамзатты багындыруу үчүн ушул болуп атат. Демек кыргыз журту азыр ушул улуулук мыйзамды кабыл алып, ушул улуу сыпатка калыптанып, ошол улуу Кудай дегендей, улуу Арбай дегендей улуулук сыпатка калыптанып, дүйнө элине багыт көрсөтчү мезгил келди. Ошого калыптануу керек. Мисалы мен калыптанган адаммын. Бүгүнкү күндөгү суицид, рак, шишик, жара, эпилепсия, эмоция, могу адамдын кыйын күнүнө күнөөлүү бул башчылар. Эмнеге дегенде багыт бере албай атат, доор талабын билбей атат. Алар айтып атат, мисалы бир 7% кредит берем дейт, 25% продуктун арзандатам дейт. Мисалга да бир майда бир мүшөк программа жазсын, ал баары бир жаңы доордо иштебейт. Себеби эмнеге алар күнөөлүү дегенде, адамдын баарын пулга алып барып байлап коюп атат да. Мен иш орун таап берем, мен анан кредит берем, анан акча берем. Өзүңөн изде деген эч ким жок. Өзүң жашоого жаралуу максатыңды билдиңби, өзүңөн издебейсиңби дегендей. Анан ошол бүгүнкү күндө пул, ошо көз караш деп атып, улуу журт өтө майдаланып кетти. Баягы тамактын деле кесегин жесе аркасында майдасы калып калат го, күкүмү калып калат го, анысы кандай өтө майдаланып алды. Тетирсинче ошол пул, күнүмдүк саясат адамды эмоцияга алып барып, ошондон нервтетип, ошондон ар кандай оорулар пайда болуп атат. Ошондон адам муун болуп атат, адам ошондон эмоция калтырып атат. Коомду ошо эски түшүнүктөгү саясатчылар бузуп койду. Кошоматчыларды пайда кылып койду. Ошол сиз айттыңыз, мен калыптанган адаммын депчи. Жаңы тоордо ошол адамдар калыптанып, мындай белгилүү этаптардан өтүш керекпи? Ал кандай этаптар, эмне кылыш керек? Туура, аябай жакшы суроо. Адам ошол калыптануу керек да. Ошондо биз азыр иньян дегенде эле жашап жүрүбүз да, ак кара дегенде бир жашоодо ал жаман, мен жакшы, анда болбосун, менде болсун деген. Бул ак кара да өзү. Же болбосо ал теңирчи, мен мусулман деген сыяктуу эле бир ак кара мындай. Айырма боло берет го ак каранын ортосунда. Ошондой жашоодо жашап аткан. Эми азыр бир адам деген сыпатка өтө элекпиз керек болсо, адамдык сыпат жок. Андан ары ошо арбайлык сыпат деп коет. Эми арба кыраазы боюнча тиринин иши жүрбөйт дейт. Демек ал бир улуу күч экен да. Ошол сыпат адамда жок. Ал сыпаттар байыркы биздин бабаларда болгон.
алар жалган айткан эмес. Алар калыс болгон, тегиз болгон, алардын касиети болгон, алардын назарынан эч ким калган эмес. Кокой аксакал айтты, касиеттүү адам айтты, аткарып коеюн деген. Алар иш тапшырса аткарган же болбосо бир ою менен эле оңбойт го деп ошол улуу адамдар ойлоп койсо ар жакта иш оңбой калган. Ошол сыпатка азыр адам калыптаныш керек болуп атат. Кудайды көктөн издеп кереги жок. Кудай адамдын өзүндө. Ал эмне деген сөз? Кудайлык сыпатты өзүңө пайда кыл сен. Кудай кечиримдүү, кечиримдүү. Жаратуучу сөзү менен айт, болот, алдыңа кетейин деп койсо бул жаратуучулук сөз да, боеп жомоктоштурган, мээримдүү. Кудай сыганды дагы, орусту дагы, баары улутту, абаны, сууну баарын жаратты го. Демек бир бүтүндүк көрүш керек. Могу жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, Кудайдын жан дүйнөсүн булгаганың, Кудай жараткан адамдын, жарандын көңүлүн оорутканын, Кудайдын көңүлүн оорутканын, мына ошол бүтүндүккө жеткен кезде анан коррупция жоюлат. Бирөөнүн көңүлүн оорутпайт да. Мисалга, анан бул жашоого азыр адам жашоого жаралуу максатын билбей атат. Бүгүнкү күндө да жашоого жаралуу максатын билсе, мындай бир жакшы жашоо болмок. Бул дин эмес, бул өтө чоң ааламдык бир түшүнүк десек болот. Анан мына азыр эмнеге эл башчылары элди башкара албай атат дегенде, элдин тилин таба албай атат. Элдин тилин кандай адам табат? Касиеттүү адам гана табат. Мисалы, улуу эне деле балдардын тилин табат го, кандай болсо дагы. Ансыгында ошо касиетке, улуулукка адам калыптана албай атат. Ошого калыптануу керек. Мисалы, мен улуу кыргыз деп чыкканда эч ким айтып айткан эмес. Мен ушунтип тажабай айта бер, улуу кыргыз деген партия болду. Улуу кыргызбыз деп керек болсо президентибиз элчилик кылып калды. Теңир тең да, теңир деген бул тең деген эле сөз да, атасы турганда кыргыз сакал койгон эмес деп мисалы балдарга медал тапшырып атканда да сүйлөп калды. Демек, мен ошо тынбай сүйлөй берсем, баары бир бул өсүү боло берет. Ошондуктан бул доордо адамын азыр ар бир адамды кырсык басат. Кырсык эмне? Кырсык адам кызматын милдетин билбесе, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ошондо кимдер кызмат кылыш керек? Арстан Алай берип атат. Журналист алыш керек. Саясатчы, окумуштуу үчөө карапайым элге, улуттарга жеткириш керек. Ошо видео аркылуу, сайт аркылуу, телевидение аркылуу, талкуу аркылуу. Анан адамзаттын баардыгы улуулукту сүйлөп калса, саясаттын өзү эле жеңилдеп калат да. Азыр ошо улуулук болбогондуктан көз көрүнө ошо саясатка ар бир адам кирип атат. Анан бүгүнкү күндөгү президентти, качып кеткен президенттерди жаман дебейм мен. Себеби Кудай тараптан ошондой буйрулган. Экинчи тарабын бул күндү көрбөсө кыргыз изденбейт эле, ойгонбойт эле, бир ойготуу үчүн болгон эле иш деп экинчи жагын көрсөк болот. Сизге президенттик ишинде сөз болуп калды. Эгер шайлоодон өтүп президент болуп калсаңыз, сиз элге ошо улуу күч деп жатасыз, элдин түшүнүгүн өткөзүш керек, өнүктүрүш керек деп жатасыз. Кандай конкреттүү механизм өзгөртөсүз да? Эми менин бараткан максатым ошо ааламдык мыйзамдын представители катары, өкүлү катары бар айтам да. Анан бул аалам мыйзам эртедир кечтир жеңет. Бүгүнкү күндөгү мисалы бараткан аттуу баштоолар, партиянын лидерлери, мисалы бүгүнкү баратат го бир 2-3 жигит. Кечээ премьер-министр болуп иштеген, вице-премьер-министр болуп иштеген жигиттер баратат. Алар эмне менен баратат, мен таң калбайм да, мындай түшүнө албайм да, эмнеге баратат. Бир идеологиясы барбы? Аларда мындай түшүнүк болушу мүмкүн, мисалы бир жан сактоо үчүн адам деле бир мындай мал багышы мүмкүн, мейли бодо малбы, анын этин сатат, сүтүн пайдаланат, жан багат го. Ансыгандай булар өстүрбөй эле ошондой бир жан багыш үчүн баратат да, мындай салыштырып айтканда. Менин бараткан максатым бул адамдын өзүн таанытуу. Баягы гүлдү өстүрсөң деле бир күн энергиясы ачылып, барпырап бир жытындагы өсүндө берет да. Ансыганда ошо адамдын өзүн таанытуу. Анан бул ошо жаңы идеология, менталитет менен кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Бай Ленин деле бир системаны түптөгөн да, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Анан сиз айткан конкреттүү шарттар кандай болушу мүмкүн?
bir күндө өзгөрүү кирет. Бул мен мында болбосо дагы 2 жылга жетпей барып улуу журтта козголуу болот. Революциялык деңгээлге барат десек болот да. Себеби азыр аябай ойгонуу көп карапайым элде. Бул баары бир ааламдык мыйзам жеңет. Ааламдан бизди дайындап келген. Ошон үчүн менде кайтпастык, көтөрүмдүүлүк, туруктуулук, калыстык ушундай сыпаттар бар. Анан bir күндө өзгөрүү кирет. Эмнеге дегенде билим берүүбүз туура эмес. Балдарга билим берүү. Балдарга билим берүү кандай болуш керек? Адам деген эмне ушуну окутуш керек. Коштуң, тамга тааныганды билдиң, цифра кошконду билдиң. Майда сабактын кереги жок. Адам деген ким? Адамдык сыпатка кандай калыптаныш керек? Аалам сырын, табияттын кызматын, табият кызмат кылып берип атат да адамга. Адамдын жашоого жаралуу максатын, аял дүйнө элинин түзүүчүсү, аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө өнүктүргүч, көрктөндүргүч, жаман жака өнүксө жегич, ириткич зат. Аялдын руху ааламга барганда баланын тарбиясынан дагы күйөөнүн тарбиясына жооп берет. Эгер жерде балдар бактысыз болуп калса, энетанын ааламдагы орду жок болуп калат. Делгендерди окуганда адам өзүнө калыптануу баштайт, изилденүү баштайт. Кыздын милдети эмне, баланын милдети эмне, эр жигиттин милдети эмне, адамдын жашоого жаралуу максаты эмне деп билим берүүгө мына ушул келиш керек. Экинчи, медицина өзү барып жойулат. Медицина рак, шишик, жара жана аты жөнү аныкталбаган оорулар бул ааламдан жазылган. Адамдын кысылуусунан гана пайда болуп атат деп. Адам кыжаалат, көз көрүп атат да, сырттагы бирөөлөр алдап атканын, сыртта бир нерсе окшобой атканын, ошондо кысылуудан эле ошондон оору пайда болуп атат. Ошон үчүн жанагы 10 күн деп жазган медицина таасир бербейт. Себеби жан ааламдан келген. Азыр ошо денени нурдантып баштагандыктан кол күчү медицина таасир бербей аткан, ошол убактылуу гана бир айыгууга болот медицинадан. Эгер ошо ааламдан келген жанды түшүнүп алгандан кийин, ал турпат экөө биригип атканын билгенден кийин медицинада ошонтип өзгөрүү болот. Анан улуу жол менен өнүгүү делген бул маданиятка кириш керек. Мына сезим ушундай эле теледен, эфирден, тарыхчыны, биларманды, жаңы доордун адамдарын талкуу кыла берсе эле адамда изилдөө башталат да. Анан дин да жоюлуп кетет барып. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, сыйынган мындай диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай алларга, пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, адамдын жашоо жол жобосун өтө кыска сезимдин эң төмөнкү түйү менен түшүнүп берген. Андан бери 1500-2000 жыл өттү. Сен 2 жыл мурун сен түшүнүгүң кандай эле? Азыр ааламдагы, адамдагы тыным сөзсүздү. Ошентип азыр ошо дин адамды артка тартып коюп атат. Чектөөгө киргизип эле, тозок бейиш деп туруп эле, мисалы, китеп окуба, маны ширик, бул ширик деп туруп эле адамдын сезимин өстүрбөй коюп атат. Мына бул техника, могу дайыны жок техника кирип кетти. Бул да адамдын телепатиясын өстүрбөй атат. Жырткыч менен байланып коюп атат. Мына ушундайлар сразу өзгөрүп кеткен кезде эле адамдын маданияты улуулукка өткөн кезде маданиятка жараша саясат болуп калат. Саясат ошого жараша болот. Ошон үчүн азыр заман бузулган жок. Замандын жараткан күн, аба, суу, жер өз ордунда турат. Адам бузулду. Адамзатка жаңы доордун багытын бериш керек. Бул эртедир, кечтир чечилчү нерсе, жеңчү нерсе. Анан кыргыз дүйнөгө башчы болот. Мен ошо дүйнөгө чыгыш үчүн, кыргыз ушул улуулугун таанытуу үчүн барат. Анан кантип таанылыш керек кыргыз дүйнөгө дегенде? Кыргыз өлкөсү түптө ушу жаңы идеология, жаңы менталитет менен болуп калса, анан касиетке жараша, анан каражат болот да. Касиети болбосо баардык нерсе качат да, мисалы. Ансаган ошо адам кыргыз улуулугун таанып касиетине отурган кезде ошол бар оокаты менен ыраазы болот. Дагы бир баягы касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан дегендей ар кандай бир колдоо коштоолор болот. Касиет каражаттуу мамлекеттер батыр бул аалам сырын билбегенден, табият кызматын билбегенден кырсык болот. Анан келип батасын алат, акчасын төгөт дегендей баягы улуу адамдан. Ошентип отуруп бул бир жомок жашоого окшогон бир сонун жашоо болот. Ушундай өзгөрүүлөр тез эле болот. Бул бир күндө, бир жумада эле бул көрүнүштөр бат эле таркап кетет. 1-2 жылда адам уже ошо сыпатка калыптанып калат. Уккан башка. Аткарып калыптануу кыйын да, мисалы, бүгүн эле шопур болуп турсаң, шопурлук бүттү, эртең врач бол десе,
анан ал колду жууп барып ага кичине көнүп анан үйрөнгүчө ансыгандай ошо калыптануу да керек. Башка жол жок. Мындай баратканда бир бурулуш заман башталды да 2000-жылдан баштап. Мындай эле машина бурулган поворотты элестетип көрүңүз. Ал жерден эч ким буйтап кутула албайт. Же өлүп кутулат, же өсүп кутулат. Анан бул президенттик орунду мен бул бийлик деп эсептебейм. Бийлик өзү жоюлуш керек, өзү жоюлуш керек. Адамзаттын өзү бийлеш керек. Бийликтеги адам жөн эле багыт бериш керек. Бийликтегилер азыр бийликке барабыз деп атат да, бирөө пулун чачып, бирөөлөр мындай карандай эле алдап. Бийликте турган эки падыша деле ушул улуу мыйзамды киргизгенбиз. Китебин, катын тааныбагандай бул атабан арбагы деп коелу. Бир күндө түртүп коет, сүрүп коет, элге жактырбай коет. Ошон үчүн кыргызга башчы болуудан коркуу керек. Себеби кыргыздын көктөн буйрулган укугу өтө көп. Мындай башка улуттай башкарууга мүмкүн эмес да. Анан азыр эл кечикпеш керек. Бул мени шайлоо эмес, өзүнүн жолун табуу. Кечиксе эми кичине кырсыкчы орду бардыр, бир аз дагы. Бирок баары бир башка жол жок. Ушундай өзгөрүүлөр болот. Демек мен түшүнгөнүмө караганда сиз эртең мамлекеттик президент болсоңуз, анда өлкө экономикасынын салык жыйноо жана башка механизмдер аркылуу эмес, башка мамлекеттер табигый кырсыктан алып Кыргызстанга келип, алар бата алып жана башка ушундай бир эми касиети колдонуп анан экономикада өсүш болот деген принципти эми мисалы мен салык төлөйм. Мен төлөшүм керек. Себеби мамлекетти бул буту да, тамыры да, мисалы да, салык төлөнө берет. Бай адам эми төлөш керек да, кай жерде болсо. Мына азыр ошо эл өзүн багып атат да. Канча адам ошо предприниматель, канча адамга кызмат берип атат, канча адамга айлык берип атат. Бул кете берет. Барып туруп ошо улуу журт өзүн тааныган кезде анан ошо каражаттуу мамлекеттер дагы каржылайт да. Себеби аларда каражат бар, касиет жок. Кыргызда касиет бар, каражат жок да. Анан экөө баягы тең болот. Бирибизди мындай каржылайлы, мамиле кылалы, мен сени мындай колдоп берейин депчи. Бул акыры бул чындык болот. Сизге сөз каранжыда Арстан мырза, эгер каражаттагы, касиеттагы бар кылалыбы Кыргыз? Ошол эле Кыргыз улуу математиктер, физиктер чыккан, азыркы биз DVD колдонуп жүргөн CD форматындагы диск кыргызстандык окумушту акайып ойлоп чыгарган ушундай көпчүлүк жетишкендиктер бар. Анан эмне үчүн бизде каражаттагы, касиеттагы башка өлкөлөрдө болбош керек? Биз тескерисинче көз каранды болбойбузбу? Эгер каражаты жок, касиеттүү эл болсок. Жок, биз көз каранды болбойбуз. Тетирисинче Кыргыз дүйнөнү башкарат деп илгертен айтылып келет. Бул мен ойлочумун, эмнеси менен башкарат дегенде ушу багыт берүү деле бул башкарууда. Багыт берип мындай кылбой деле, мисалы башка детсадтын башчысы сабап уруп камап башкарбайт да. Айтып атабыз, келген адам менен сүйлөшүп атабыз, канча адам келип, канча адам багытын таап, китебин алып, батабызды алып кетет дегендей. Бул ошон үчүн мен ишенип атам да. Бул шайлоонун кандай өтсө өтөр, бирок көпкө узабайт, баары бир улуу журт өз ордун табат деп. Анан өзүңүз айткандай, кыргыз жергесинде өзү деле байлык бар. Мынау көз караштан чыга албаган эски түшүнүктөгү бийликтегилер жеп коюп атат да, соруп коюп атат. Булар түшүнбөйт. Жан ааламдан келет. Жан кеткенде 1 грамм алтын ала кетпейт, турпат жерде калат. Жан бул жерге бир кызматка келгенин билсе, антип бирөөнүкүн албайт эле, тетирисинче берет эле. Мына мен жетим жесирге жардамдашам бүгүнкү күнгө чейин. Багар көрөрү жокторго тизмеси менен бар унумду чайым таратам. Мен балдарымдын рызкысын берип атам да. Мисалга, ошол түшүнүккө жеткен кезде эле өз оокат өзүнө эле жетмек эле. Чындап айтканда, туура эмне? Ошого жетпей атат да. Бирок буну баары бир эми батыштын техникасы бул жаңы доордун элчиси деп берилет. Мына батыш техникасы менен эле кимдин кандай ою бар, эмне максаты бар, ким менен ким дос, ким эмнени урдаган уже билинип калды. Бул жаңы доордо өзү секрет болбойт. Баардык нерсе ачылып калат. Анан ошол ар адам ордун сактап калыш үчүн, ушул жашоодо бир жакшы жашап өтүш үчүн ошо психологиясын өзгөртүш керек. Ар адам эски түшүнүгүнөн чыгыш керек. Ансагандай эле биздин өзү өнүгүү жолубуз башка. Ал Израилди кеп кылып атат.
Дагы динге берилген мамлекеттерди айта алган жокпу? Фанат болуп, аң сезими жабыркап, согуш болуп, кыйроо болуп аткан. Бирок бүгүнкү жана сөздүн башында айтып өттүк го, бүгүнкү дин, агым дин кандай дин болсун, бүгүнкү маданият, бүгүнкү саясат, бүгүнкү көз караш туура болсо, жок дегенде адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болот эле да. Жан дүйнөдө. Бүгүнкү балдар кыргызды кул дей берип, пендебиз дей берип, кулга айланып алдык да бүгүн. Сөздүн энергиясы бар. Кул эмне үчүн жашайт? Курсак тойгузуу үчүн жашайт. Кыргыз бир воин да жок эле дегенде. Кыргыз бир адам да, бир кыргыз калыс да. Ана ошо өз ортобузда тапсалган болот. Менин таянганым бул жаңы ааламдан илим түшкөн, сөзүмдө жыйынтыктап айтайын энем. Бул жеңээрине ишенем. Жеңди бул, адам эле өзү признавать этпей атат. Ошон үчүн дүйнө башчылары эле эмес, адам, жеке адам дагы эч нерсени чече да, жетектей да, токтото да албай атат. Ошон үчүн ар бир адам эмнеге кырсыгып атам, эмнеге оору пайда болуп атат, эмнеге дүйнөдө кубулуштар, кыргын кырсыктар, өлүмдөр, жер титирөөлөр, улуттар аралык пикир келишпестиктер болуп атат деп изденүү керек. Бул өткөл, ылгоо мезгил. Азыр ылгоо болот. Анан өткөл болот, башка доорго, баягы переходный возраст дегендей бир экзамен болуп аткан мезгил. Анан бул жаңы доордун мыйзамы. Мен ошон үчүн барат. Бул мен өтпөй калсам да капа болбойм. Себеби мен ушул бир шанс келип атабы ааламдык күчтөрдүн. Мен атайын баягы тренер деле дайындаса бойго чыгыш керек да. Мен кетенчиктебейин. Мүмкүн ушулардын шансы, мүмкүн Кыргыздын шансы, мүмкүн адамзаттын бир өнүгүү жаңы шансы деп карайт. Анан экономиканы минтип коем, балекетти кылып коем деген бул болбойт. Себеби учурчак. План түзгөндө окшобойт азыр. Учурчак менен жашоо болуп атат. Ооба, мындай ана издесе болот да. Бул эмне Кыргызстан бул бир мекеме эле да. Мекеме эле да бир мындай жеңил эле да. Мэриядан түшкөн акчасын бир нерсеге урунатып ор. Мисалга да, жөндөмтүп айланса болот да. Биз эми ушунча фирма ачтык, ушуга мындай айылдан чыгып ушул деңгээлге жеттик. Демек иш кылганды билебиз да. Иш кылганды билбесең анан көчөдөгү пулду жеп атат. Адамзаттын көкүрөгүн өчүрүп атат. Мунун аягы каяка алып келип эле кайра ушул жалпы улуу журтка чыгымы тийип атат, кесепети, кесири тийип атат. Мына агай, чындыктап мына айтканда, мен түшүнүгүм барганда, сиз 2011-жылкы президенттик шайлоого баягы ипотека берем, жаш мугалимдерге колдоо барат, көп кабаттуу үйлөрдүн ипотека берем деген сеттик экономикалык баягы сеттик көз карашты алганда ушундай убадалар берсеңиз, бул жолку шайлоодо сиз улуу журттан күч алып, ал эми экономикалык жактан эч кандай программа жок, баягы өз планында кереги жок дедиңиз. Ошондой платформа жок, азыркы кезде аттанып жаткан экенсиз да. Экономикалык жактан экономикалык каражат өзүнүн Кыргыз элинде бар да. Мисалы, мамлекетти ким багып атат? Карапайым эл багып атат. Мигранттар дүйнөгө кетип ошолор пул салып атат. Эне атасы бутуна туруп атат, өз оокатын кылып атат, туурабы? Бул жерде бизнесмендер салык төгүп атат, майдасы, бир неме айтылдыр дегенде, ошону эле түзүктө урунуп берип турса, ошону эле жебей ичпесе, ошол эле светти 3 жолу 5 жолу которуп кууратпаса улуу журтту, анан ошол бир улуу түшүнүккө өткөрсө, ошону кымбаттатпаса, эмнеге пул үчүн жашап атат? Кымбаттата берсең пул үчүн жашаган атат да адам аргасыз да. Анан эл өзүн эле өзүн багып атат. Бул жерде экономикалык, анан мен Кытайдан инвестор таап келем дегендин баары бул жалган нерсе. Мен болсомбу, башка болсобу керекпи? Любой адам өзүнүн предложениясы менен керек. Ошондо сен Кыргыздын бир мындай эле мүмкүнчүлүгүн, кызыкчылыгын сакта. Ортодон шапка алып, анан көрүнүп, анан жагын көрсөтүп бир 2 тыйынды, анан көмүскө жагын 98 тыйынды жеп албай элечи мисалга. Ал боло берет да. Мыйзам өзгөрөт, доор өзгөрөт. Бир күнү алар бир көз каранды болот, өткөрүп кой, төлөп коеюн деп. Ошону эле ачыкка чыгарып бер. Анан мен балекетти таап келем деген, сен каалоосу болбосо каяктан алып келесиң? Каалоосу болбосо, сага күн түшпөсө, азыр уже чарчап бүттү мындайча айтканда. Анан сырттан келген саясат, сырттан келген агым дин, сырттан келген ар кандай кредит, процент, бул кыргыз журтун өнүктүрөйүн деп келген жок, кыйратайын деп келип атат. Өнүктүрөйүн деп эч ким келбейт. Мындайча айтканда,
А сен ошону мындай тобун сакта, көз караш кыл. Мына эми фирмабыз да, бизге деле ар кандай приложение менен келет. Ооба, сен да күйбө, мага да туура болсун деп анан ортодон чыксаң анан ошондо иш болот да. Анан мен экономиканы минтип өнүктүрүп коем. Каяктан өнүктүрүп коет? Эгер дүйнөнүн кызыкчылыгы болбосо, кыргызга болгон. А келе берет да, мен болсом деле, Бабанов болсо деле, башка болсо деле. Же келбей коебу. Ал болсо эле келип, башка болсо келбей коебу, келет. Только сен тактап бер, калыс кыл, элге сал, журтка сал, аркасын кара, анализде, көз карашы кандай, кызыкчылыгы кандай, ушуну тактап берсең эле бул өнүкчү жол да. Анан бул жерде Кудай биле ал. Мен могу жакта Кытайды алып келип анан жол салдырып коем. Анан Американы алып келип анан үйдү жыйнатып коем дегенди. О, мына мен мисалга бул болчу нерсе. Азыр эмне үстүңдө үйүң болсун дейт. А үйдө болсо эриң бар. Үңкүрдө болсо үйүм бар дейт. Ар бир адамга азыр бир жилье керек. Түрттүрмү үйлөрдү? Жөн эле кара күчкө салып эле, чечимди чыгарып эле моески үйлөрдү. Салдыр ордуна. Көп кабаттуу үйдү. Өкмөт салдырса архитектор бекер чийеби? Зарплатка чиет. Кылса болобу? Жер бекерби? Осужденныйларды иштет бесконвойник кылып. Солдаттарды иштет. Рабочий сила бекерби? Үй арзан турдубу? Бир. Зарплата менен кутулат жөнөкөй эле адам. Аны мамлекет кылса болбойбу? Болот. Эл салып берет ошол эле тыйынды. Мен анткени үй салган адаммын да. Аны фирмачы жок эле. Бизнесмени жок эле, мамлекет салып койсо болот да. Наоборот, башкалар түшүп калбайбы ошол деңгээлгечи? Анткени аларда рабочий сила жок да. Солдаттарды ал 2 жыл. Стройбат кыл, салдырып кой. Осужденныйларды бесконвойник кыл. Бар да, түрмөдө жакшы адамдар бар. Жоопкерчиликтүү адамдар бар.